алганда Кыргызстан унитардык мамлекет. Кыргызстан унитардык мамлекет. Анан жана Мырзахматов мырзанын бул меники, мен чечем, мен айткандай болот деген мен ошол жактан уктум. Интернеттен көрдүм. Бул өтө мүмкүнчүлүк бербей турган, бул тыюу сала турган маселе. Бүтүндөй кыргыз журтуна тең болгон Султан Ибраимович, мына Абсамат Масалевич, мына Аманбаев, мына Исхак Разаков, мына Турдакул Мусубалиевичтер кайсы жерде иштесе ошолордун акылына келбептир, ушул жер меники депчи. Караңыз. Алар мен кыргызстандыкмын, мен кыргызмын деп иштеген. Болбосо ким кайсы областта болсо ошол областына барып, бул менин областым, бул менин жерим, ушул жерде жеке мен кожоюн болом десек, бүгүнкү күндө ушул Кыргызстан калабы эле калбайт беле, бир жараткан Кудай өзү билет. Болбосо ушул Жусуп Абдрахманов Москвада жалгыз, жападан жалгыз кыргыз болгондо дагы ошол эми муруту чыккан кыргыз жигити, 30га чегелек кыргыздын жигити барып, ушул жерден Тянь-Шаньга чейин Кыргызстан болуш керек деп, ал Кыргызстан үчүн күрөштү да. Бүгүнкү мен баатыр болом деген азаматтар өзлөрүнүн кокту колот ой жүгүртүүсү. Ошол кокту колот ой жүгүртүүсүнүн кесепетинен бир колоттун элин экинчи колотко каршы коем деген бүгүнкү күнүн канчоролору деп айтам мен ошолорду. Ошолордон айрылышыбыз керек. Эл менимче тараза болуш керек. Эч бир кандай күчтөргө, эч бир кандай жагдайларга карабастан калк калыс өзүнүн чечимин алыш керек. Эч кимдин кызыкчылыгын көздөбөсүн. Бир гана биздин мамлекетибиз бар, касиеттүү Кыргызстан деген. Мына ошол кишилерден үлгү алып, ошол кишилер кандай жашап өткөн, кандай эмгектенген, ошол кишилер элдин алдында кандай эмгеги канча болсо дагы мен ушул жерденмин деп айтпагандыгын дагы бир жолу кулагына күмүш сурак кылып тагып койгум келет. Бүгүн айтып жаткан жерим жок. 90-жылдан бери айтам. Эгер Кыргызстандын кайсыл бир өрөөнүн бул меники деп, бул сеники деп бөлө турган болсо, кыргыздын сырттан душман издештин кереги жок. Мына ошол жарлыгы, анан жанакы аянтка элди жыйнагандыгы элдин шору бул. Жана көпүлдөп сүйлөп коюп саясатчылар кетип калып, ысык жерде чай ичип, жамбаштап, эт жеп отура берет. Жамгыр жааса да, күн тийсе да, кар жааса да, карапайым калк калып калып атат. Азыр мына интернет, Facebook, Twitter дегендер чыгып атпайбы? Ошого мен көңүл бурчу эмесмин. Соңку мезгилдерде ошол Facebook'ка киргенимдин бирден бир себеби маалыматты такыр бере албайсың да, мындай бир коомчулук менен байланыш түзө албайсың. Себеп ар бир телекомпаниянын өзүнүн ээлери бар. Ар бир гезиттин, ар бир радионун өзүнүн ээлери бар. Ошол маалымат тарабынан абдан чоң коркунучка душар болуп атабыз. Мамлекеттик бир маалымат таратуу, мамлекеттик маалымат булагы болбой калды да. Эгер бар болгон болсо, ага ишеним аябай төмөн. Анан ошого жаштар көп жолугалы, көп суроолорубуз бар дейт. Ошондон улам Facebook'ка киргенге мажбур болдум. 5000ден ашып кетти. Жанакы дос бололу дегендер жаңы баракча ачканга мажбур болдум. Бир чети кубандырат. Эмне кубандырат? Ошол жаштардын кайдыгер эместиги. Турмушка болгон көз караштары, суроолор аябай көп. Саясий суроолор бар, адамгерчилик жөнүндө суроолор бар. Ошол суроолорго түздөн түз жооп алыш үчүн деп ошол Twitterге дагы, Facebook'ка дагы кирүүгө мажбур болуп. Мындайча айтканда заман менен, заманга шайма-шай бир багытта жүрсөк деген максат менен. Мен ошо мүмкүнчүлүктөн пайдаланып туруп азыр айтайын, ошол эртеден кечке чейин мен олтура албайм. Берген суроолорунун баарына жооп бере албайм. Кээде 1,5 саат, 2 саат убактымды бөлүп атам. Суроома жооп ала албадым деген кишилер кечирип койсун. Ошол бир 2 сааттын ичинде канча суроого жооп бергенге жетишсем, ошого жооп берип атам. Бишкектин көчөлөрүндө жүрүү үчүн аябай чоң нерв керек болуп калды. Сабырдуулук да керек болуп калды. Кичине көчө, чоң көчө, тыгын айрыкча эрте менен
баламды мектепке алып баратканымда аябай катуу тыгындарга түшөбүз. Кечинде мектептен алып баратканда катуу тыгынга түшөбүз. Кыргыздар адашып баратабыз, түйшүктү өзүбүз жаратабыз. Бөлүнүп түштүккө түндүгүнө, ынтымагыдырап баратабыз. Бөлүнбө кыргызым, жок улуттай көрүнбөгүн, элим менин бөлүнбөгүн. Тарыхта кыргызым кадырлуу тамырлуу бийик элден, душманы тизесин ийип келген. Манасы жол баштап кыйын күндө, курама кол топтоп жыйып келген. Бөлүнбө кыргызым, бөлүнбөгүн, бөлөккө ыркы жок улуттай көрүнбөгүн, элим менин бөлүнбөгүн. Бакыттан кайык жасап, биримдик достукту калыптасак, алданбай эл журтту бөлгөндөргө, ак жолдон адашып жаңылбасак.